Бардык башталыштын жакшы жактарын көрсөттүңүздөр. Бул деген сөз акыл көптөн, дары чөптөн, талкуудан тактык жаралат деген накыл сөздүн маңызын, маанисин жеткирип, калың элдин катмарында, улуу элдин учунда дайыма мезгил менен шайкеш келип, доордун духуна туш келип, заманыбыздын күрөө тамырын сезе билип, ушул азыркы кыйынчылык мезгилдеги түрдүү оорулардын башын ар түрдүү ыкмалар менен дарылоо. Бул эң актуалдуу маселелердин бири. Ошондуктан бул курултай өз учурунда, өз убагында, өз мезгилинде колго алынып жатат. Бул дагы уюштуруучулардын даанышмандыгы, көрө билгендиги. Ишиңиздерге ийгилик. Мен дары чыгарып сатпайм, бирок дары андай өндүрүштүк жагдайым жок. Бирок негизи адамды тазалоону, айыктыруунун эң негизги багыты, жердиги фундаменти бул тазалануудан башталат. Ушул боюнча адамды табигый жол менен жашартууну, ден соолугун чыңдоону, өмүрдү узартуунун проблемалары боюнча көп жылдар бою илимий изилдөө иштерин жүргүзүп келем. Ошол багытта дагы мен ошол салттуу медицина менен элдик дарыгерлердин арасына кошулуп калганымдын негизги бирден бир себеби элибизге бир жакшылык болсун. Дарыны ичип туруп, бирок айыкпай калган учурлар көп болуп калат. Ошондой мезгилдерде адамдын аң сезимине аркылуу дарылоонун жана аларды айыктыруунун андан аркы бул адамда бир өзүнө карата ошол же дарыга, же чөпкө, же адамга, же коомго, же бир нерсеге ишенүү пайда болгон мезгилде гана бул бардык нерсени ишке ашат деп ойлойм. Бир кездерде ушул кызматка байланыштуу тиги ишеним жөнүндө бир нерсени айтайын деп. Медициналык кызматкерлер, жанагы медсестралар категорияга экзамен тапшырып атып, мен бир суроо берип калдым. Аналгин жок болсо, стромон жок болсо, кандай кылып баш орунду басса болот, айыктырса болот деп. Ошондо бир айткан, глюконат кальцийди берип коюп деле ишендирип койсоңуз басылып калат деп. Анан мен күлүп жүргөм. Ансыгарындай бул ишенимден көп нерсе жаралат. Ар бир ишти баштаганда бир канча жолу ойлонуп, аң сезим менен шайкеш келип, ошол билим, илим, аң сезим анан күнүмдүк колдонуудагы баягы голу практикадан негизинен жыйынтык келип чыгат. Бизде көпчүлүгү теория алдыга кетип, практика артта калып атат. Могу биздин практиканттар, практикалык иш жүргүзүп жаткан дарыгерлер, урматтуу дарыгерлер, салттуу медицина, элдик дарыгерлер, булар тиги белгилүү өлчөмдө оорулуу ошол жерге барганда айыгып калып атат да. Бул оорулуунун негизги айыгып калганынан жанагы официалдуу медицинага кайрылбай калганыбыздын, кээ бирде кайрылбай деле калабыз, чынын айтса. Кээ бирөө катуу башы ооруп, же бир кыйналып турган оорунун диагнозу таза чыгат, бирок ооруп турат. Адам ооруп турат. Оорунун анализдери таза чыгат, бирок адам ооруп турат. Ушуну айыктыруунун өзүнүн принциптери бар. Бул аң сезим аркылуу жанагы жалпы баягы ишибиз, жумушубуз бир болгондуктан жалпы бир колго ала турган маселе. Уюштургандарга абдан чоң рахмат. Жакшы маселелерди көтөрүп атабыз. Кудай буйрса бул көч жүрө оңолот дегендей, бул дагы бир атайын бир бийлик тарабынан колго алынып, өзүнчө бир тармак болуп калса, элдин гана керегине тийген жакшылык болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат уюштуруучуларга.